Салам достор. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу мекендештер. Супара онлайн радиосу, Супара каналы сиздер менен бирге түз эфирдебиз. Эфирде мен Мадина Саттар. Андыктан суроолоруңуздар болсо түз эфирден бизге кайрылсаңыздар болот. Албетте бул түз эфирибиз дүйнө жүзүндөгү учурдагы пандемия, эпидемия болуп аткан коронавирус же болбосо COVID-19 вирусу тууралуу дүйнө жүзү толкуп жатат. Андыктан көпчүлүгү үйдө отурган учур, жумуш токтоп калган учур баарыбыз активдүү түрдө үйдө эс алганга, карантинге, самоизоляция деп коет, өзүн өзү изолировать этип үйдө отурганга туура келип аткан учур. Андыктан биз менен түз эфирде чогулуңуздар, эгерде суроолоруңуздар болсо, албетте бизге кайрылсаңыздар болот. Биз 1 саат бою түз эфирде сиздер менен, балким 1 саатка жетпейт, сиздер менен түз эфирде болмокчубуз. Андыктан суроолоруңуздар болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Анда эмесе биз эфирибизди баштайлы. Студияда мен Мадина Саттар. Учурда жалпы эле мекендештерибиз бир эле Кыргызстанда эмес, бир эле Россиянын аймагында эмес, башка өлкөлөрдө дагы мекендештерибиз бар албетте. Дүйнө жүзүндө ар кайсы мамлекеттерде, Турцияда, Америка Кошмо Штаттарында, Канадада керек болсо, Бразилияда, то есть Түштүк Америкада дагы, ошондой эле Европа өлкөлөрүндө, Англия, Франция, Италия, Германия жана башка өлкөлөрдө, Японияда, Кореяда мекендештерибиз бар, Кытайда мекендештерибиз бар, Араб өлкөлөрүндө да мекендештерибиз бар. Учурда ошол пандемияга байланыштуу көпчүлүгү үйдө отурат деп айтып атам. Андыктан ошол үйдө отурганга байланыштуу көпчүлүгүбүз иштебей, үйдө эмне кылышыбызды билбей, качан бүтөт деген, эмне кылыш керек деген ар кандай бүдөмө суроолор менен үйдө жанагы бизче айтканда кысылып отуруп кеткен учурлар болот эмеспи? Ошондуктан эч кандай өзүңүздөрдү паникага алдырбаңыздар, эч кандай өзүңүздөрдү баягы маанайыңыздарды түшүрбөңүздөр. Себеби маанайыңыздар канчалык жогору болгон сайын ошончолук иммунитетиңиздер жогору болот. Эгерде канчалык иммунитетиңиздер түшкөн сайын оору жугуузу алганга көп мындай шарт түзүлүп калат да. Ошондуктан болушунча маанайыңыздарды түшүрбөңүздөр, жакшы тасмаларды, жакшы кинолорду көрүңүздөр, же болбосо баягы комедия деп коет, комедия жанрында кинолорду көрүңүздөр, же болбосо сиздерге жашоодо стимул бере турган бир жакшы кино тасмаларды көрүүнү сунуштайбыз, же болбосо баягы не деп коет, скетч шоулар бар, тамашалоо роликтер деп коет, ошолорду көрсөңүздөр болот, же жакшы бир китептерди окусаңыздар болот. Өзүңүздөрдө мына азыр бизде Россия Федерациясында болгондуктан биз дагы кече Россиянын президенти Владимир Путин өзүнүн кайрылуусунда, элге кайрылуусунда 1 айга дагы апрелдин аягына чейин, 30 апрелге чейин ушул эмени карантинди узартканга туура келип атат. Анткени бул карантинде болушунча оору жуктуруп алуунун алдын алуу максатында болуп атат албетте. Андыктан ар бир өлкөнүн жарандары башка өлкөлөрдө жүргөн мекендештерибизден дагы суранып кетет элек. Мүмкүн болушунча сиздер дагы болушунча өзүңүздөрдө жеке гигиенаны сактап, санитардык эрежелерди сактап жүрүүнү туура көрүңүздөр дагы. Ошол нерселерди аткарганга аракет кылыңыздар, туура аткарыңыздар. Биринчиден дегенде эле маска тагып жүрүңүздөр, экинчи ошол колду тынбай антисептик менен же тынбай ошол самун менен жок дегенде жарым минут, 20 секунд, жарым минут жууп турсаңыздар болот. Бул тууралуу бизде бар эле интернет булактарында, соц барактарда баарда айтып отурат. Андыктан ошол эрежелерди, санитардык эрежелерди сактаганга аракет кылыңыздар. Ошондой эле үйдө отурган мекендештерибизге биз түз эфирдебиз. Андыктан Супара каналында, Супара онлайн радиосунда суроолоруңуздар болсо, бизге түз эфирдин астына берсеңиздер, сөзсүз түрдө албетте биз суроолоруңуздарга жооп бергенге даярбыз. Мен бул жерде кечээден бери ушул кечээ дегеним ушул вирус тарап элде ушундай маселе жаратып аткан учурдан баштап бизде Россия Федерациясынын аймагында учпай калган мекендештерибиз Москванын аэропортторунда, Шереметово, Внуково, Домодедово, Жуковский аэропортторунда учпай калган мекендештерибизди учуруп өздөрүнүн
колдон келген жардамын берген Москвадагы мекендештерибиз коомдук уюмдар бар. Алардын арасында активдүү болгон тыынбай өздөрүнүн жеке турмушундагы экинчи орунга көтөрүп, биринчи орунда ушул мекендештерге болушунча жардам берип, ошолордун маселелерин чечкенге аракет кылган. Биринчиден элчиликте иштеген ага эжелерибиз, экинчиден ошо Москвадагы ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү ачылган, миграция комитети бар, ошолор менен бирге бул жакта ушул маселелерди чечип, мекендештерибизди Кыргызстанга жеткирип, ал эми калгандарын болсо бул жактан жатаканаларга, хостелдерге жайгаштырган учурлар болуп атат. Буга чейин өзүңүздөр көргөндөй, бүт соцсеттерде, Инстаграмда, Фейсбукта, Одноклассники, ВКонтакте, Ютуб каналдарда, бүт эле интернет тармагында бүт эле жайылып аткан ушундай жакшы бир информациялар бар. Жок эмес, албетте, кыргызым кабылганда кыйын күнгө, жана кыргызым кабылганда кыйын күнгө айлансын ар бир улун чагырганга дейт го, ошол сыяктуу ар бир мекендешибиз, ар бир ушул өздөрүнүн миссиясын аткарып, жакшылыктарды кылып, элге болушунча пайдалуу иштерди жасаткан учурда мекендештерибиз бар. Мен бул жерде бүгүн азыр түз эфирден, эгерде мүмкүн болсо, түз эфирден сиздер дагы суроолоруңуздар болсо, байланышка чыгам десеңиздер, албетте мага байланышка чыксаңыздар болот. Мен бул жерде 2 номерди айтайын. Бир номер 8916 +7 же болсо WhatsApp номеримди айтып атам. +7 916 031 77 16 номерине, же болсо 8925 805 98 99 номерине WhatsApp'тан жазсаңыздар же чалсаңыздар, сөзсүз түрдө айтчу сөздөрүңүздөр болсо айтсаңыздар болот. Биз түз эфирден талкуу кылганга даярбыз. Андан эмесе мен эфирди улай бул жерде ошол учпай калган мекендештерибизди жайгаштырып, ошондой эле ошол колунда жок, шарты болбой жаткан, Москвада жашап жаткан мекендештерибизге болушунча жардам берип аткан коомдук активисттердин арасында Эл аралык ишкерлер ассоциациясынын президенти, Ысык көл ынтымак коомунун ардактуу төрагасы Акбар Маразыковго мен WhatsApp'тан чалайын. Себеби буга чейин биз сүйлөшкөндө бул иштер кандай болуп атат, эмне жаңылык болуп атат, мен алдын ала айткан болчумун. Эмне болуп атат, түз эфирден мен сага чалып, ошол жалпы информацияны берип койсоңуз деп кайрылган болчумун. Андан эмесе түз эфирде ошо Ысык көл ынтымак коомунун ардактуу төрагасы, ошондой эле эл аралык ишкерлер ассоциациясынын президенти Акбар Маразыков түз эфирде. Урматтуу Акбар мырза, сиз түз эфирдесиз Супара онлайн радиосунда, Супара каналында. Биз кечеги ошол жанагы учпай калган мекендештерибиз, ошондой эле колунда шарты болбой калган мекендештерибиз тууралуу Москва шаарында, Москва областы боюнча сиздер кандай жардамдарды көрсөтүп жатасыздар, ушулар тууралуу сөз кылсак, өзүңүздүн ошол мына учурдагы жасап жаткан жалпы коомчулуктагы иштер тууралуу айтып өтсөңүз. Сиз түз эфирдесиз. Ишкерлер эл аралык
Жакшы. Ошол мекендештерибизди жайгаштырганда ошол сиздерден акчалай ошондой эле азык-түлүк жеткирүү маселелери кандай чечилип жатат? Birinci günü birinci günü 5 adam gelgen, 5 adamdan 4'üsü özü төлөп, бирөөсүн биз төлөгөнбүз. Андан кийинки бардыгын ушу ишкерлер эл аралык ассоциациясы төлөп жатат азыркы маалда. Кудай буюрса бүгүн эң биринчилерден болуп, Замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов эли менен которду бизге ушул демекке колдойбуз, мекендештер кыйналбасын, ошолордун каражатын төлөгөнгө азыр пока эли менен Кудай буюрса дагы 1-2 күндө Кудай буюрса дагы эли менен которду деп жатышат. Ошондой жардамдар болуп атат. Анан диаспора жактан эми Москвадагы диаспорага сөз жок, биз ынтымакка келгенбиз, бөтөн жерде жүрүп сплоченность болгонду үйрөндүк. Өскөл ынтымак коомунан келип бүгүн областтык деңгээлде жардам берип кетти. Ага чейин бизден Майрам Туралиева 5000 сом берди, Акбар эке ушундай жардам берип атышса, менден 5000 сом деп. Ошондой майда чөйрө деп айтпайын, баягы адамдын көңүлүн калтырбай, ушундай кырдаалда билинет экен ынтымак, биримдик, бир тууганчылык, бөтөн элде, бөтөн жерде бирибизге кандай кыжаалат болуп жардам бериш керек экен. Азыр жардам бергендер өтө көп. Баардыгына чоң рахмат. Дагы кандайсыз? Жакшы. Булар эми азыр ошо сиздер жайгаштырган мекендештер кайсыл мезгилге чейин жашаганга уруксат алгансыздар? Ал жанагы Старый Куповна шаарында, Советская көчөсүндө деп айтылып жатыкпы? Булар эми ошол жерден чыкпай эле жатып турушат да, туурабы? Анан бирок ошол уруксат кайсы мезгилге чейин? Эми азыр мына өзүңүздөрдү көргөндөй 14-нө чейин карантин деп айтылып аткан, биз эсептеп атканбыз 14-нө чейин депчи. Биздин азыркы толгон каражат 14-нө чейин болчу. Бирок азыр Жеңиш Молдокматов бергенден кийин дагы узарды. Кудай буюрса, эгер ушундай темпте дагы келип турган болсо, в любом случае биз 30-апрелге чейин дагы расчет алып атабыз, дагы жардам беребиз дегендер көп. Тыйын жактан каражат беребиз, биз дагы жардам беребиз деген мекендештер чалып атат. Мына бүгүн Люблино базарындагы баягы карго жагындагы иштеген балдар келди. Акбар эке кандай жардам, тыйын жактан биз эртең бирси күнү сизге жардам беребиз, сиз айтыңыз, биз полностью жардам беребиз деп. То есть мен муну менен сиздин сурооңузга жооп бергим келип атат. Кудай буюрса максимально аракет кылабыз, бирок биз кепилдик беребиз, что биздин мекендештер сыртта калбайт. Анткени өзүңүздөр билгендей, Мадина өзүң билгендей, биз канча жылдан бери мигрант болуп жашап жүрөбүз. Бул көйгөй не только кулабыз менен угуп, өзүбүздүн көкүрөгүбүз менен сезип, биз максимально аракет кылабыз. Биздин мекендештерди сыртка калтырбай, жолу жумшап, жок дегенде ушу хостелде ушул апаттан өтүп кеткенге чейин кармап турганга Кудай буюрса. Жакшы. Элге Акбар мырза, Акбар мырза, ошол жалпы эле ошо ишкерлер ассоциациясынын, эл аралык ишкерлер ассоциациясынын ошол учурда сиздерде азык-түлүк жеткирип берип атат да. Анан сиздер ошол жардам берем деген мекендештерди өзүңүздөрдүн катарыңыздарга кошконго даярсыздарбы? Ооба, эң биринчилерден болуп ушу ишкерлер ассоциациясы 70 миң бөлүп берген. Биз жатаканага гана төлөп берип атабыз, күнүнө 200 сомдон ар бир адамга. Жардам берем дегендерге биздин катарыбызга деген менин оюмча туура эмес болуп калат. Анткени баардыгы эле жардам беребиз деп атат. Биз дайыма жардам беребиз деген элдерге мына телефонум бар. Дайыма эшигибиз ачык. Кудай буюрса, муну биримдикте жеңип кетебиз деген ойдобуз. Жардам беребиз дегендерге биздин телефонубуз көрүнүп турат. Рекламадан кайрылганбыз. В общем, Кудай буюрса, баарыбыз биримдикте ушул апаттан чогуу чыгабыз деген чоң үмүттөмүн. То есть ишенимдемин. Жакшы. Рахмат, Акбар мырза, иштериңиздерге ийгилик. Бирок сиздер дагы мекендештериңизге жардам берем деп жүрүп, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды унутуп калбаңыздар. Санитардык эрежелер сактаганга чакырабыз. Маска тагып жүрүнүп, антисептикти колдонуп, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга дагы карашыңыздарды суранып кетебиз. Анткени сиздер
бир эрежени бузуп, бул албетте жакшылык үчүн кылып аткан ишиңиздер. Үйдө отурбай ушу мекендештерибизге болушунча ошо жардам берели деп көчөдө жүргөн учур болуп калат. Андыктан сиздерди дагы ушул ден соолукта болушуңуздарды каалайбыз. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Кудайым колдосун. Чоң рахмат. Мадина, мен силерге бир ыраазычылыгымды билдирип кетет элем. Дайыма ушул миграцияда болуп аткан проблеманы, дайыма миграцияда болуп аткан ар жакшы нерселерди так маалымат менен жеткирип жатасыңар. Силердин да ишиңерге ийгилик. Дайыма ушундай позитивден тайпаңыздар, так маалыматты дайыма жеткирип туруңуздар. Мен билем силердин Супара каналды Кыргызстандан да көп угат. Силердин ишиңерге ийгилик. Дайыма ушундай так маалыматты бир жак болбой, ушу миграция маалыматын так жеткирип аткандарга ишкерлер эл аралык ассоциациясынан дагы чоң рахмат силерге. Ишиңиздерге ийгилик. Өзүңөрдү сактаңыздар, уурубаңыздар. Азыр мага кандай сөз айтсаңыздар, то есть биздин жамаатка өзүңөрдү сактаңыздар. Ушу эмеден өтүп кетели, самый главный. Бул сыноодон Алла таалам сыноосунан, Рахмат чоң. Макул, саламатта туруңуз. Чоң рахмат, ийгилик баарыбызга. Биримдикте барынчаңыз Кудай буйруса. Мына урматтуу мекендештер, бизде бүгүн ушул азыр түз эфирде бизде байланышта Москвадагы ушул эл аралык ишкерлер ассоциациясынын президенти Акбар Маразов болду. Ошондой эле бул Акбар мырза Ысык көл ынтымак коомунун ардактуу төрагасы. Мына өзүңүздөр көп болгондой Москвада ушундай шарты жакшы болбой аткан мекендештерибизге, өткөндө жана аэропортто учпай калган мекендештерибизге болушунча өздөрүнүн жардамдарын беришкенин айтып өттү. Өзүңүздөр көрөсүздөр, албетте бул санитардык эрежелерди, карантинди же коменданттык саат деп коелу, ошол самоизоляциянын эрежелерин бузуп болушунча мекендештерге жакшы бир жардамын көрсөтүп, жакшылыктарын кылалы деп көчөдө жүрүп ошол Старый Куповна шаарына азык-түлүктөрдү жеткирип, алардын алабалдарын сурап турган видеолорду биз Супара каналы аркылуу дагы чыгарып турабыз, чыгарган болчубуз, дагы да чыгарып бермекчибиз. Эгерде дагы да ушундай шартка байланыштуу, балким шарты начар мекендештерибиз болсо, жардам сунган өзүбүздүн эле арабызда мекендештерибиз жок эмес. Урматтуу, биздин Facebook, Instagram, YouTube, ВКонтакте, Одноклассники баракчабыздан көрүп турган мекендештер, эң биринчи эле ошо айткандай маанайыңыздарды түшүрбөңүздөр, ден соолукта болуңуздар, санитардык эрежелерди сактаңыздар, колуңуздарды бат-баттан самындап жууп же антисептикти колдонуп, ушундай эле көчөгө шарт эгер өтө эле зарыл болбосо көчөгө чыкпай үйдө болушуңуздарды суранабыз. Үйдө отурганда жөн отурбай ошо жакшы маанайды көтөрө турган китептерди окуп, физзарядка жасап, жанагы тамакты жеп алып эле жатып албастан ден соолукка дагы пайдалуу иштерди кылышыңыздарды суранабыз. Физзарядка жасаңыздар, ырдаңыздар, бийлеңиздер. Үйдө албетте үйдөсүздөр. Азыр эми кошуна болгондор деле туура түшүнө турган мезгил деп ойлойбуз. Андыктан биз эфирди улантабыз. Бул жерде бизде Instagram баракчабыздан түз эфирден көрүп турган мекендештерибизден суроолор бар экен, мен окуп өтөйүн. Эльбана топ 30 Супара радиосу Москвадагы. Урматтуу Эльбана топ 30 колдонуучусу, Instagram колдонуучусу, албетте Супара каналы, Супара онлайн радиосу каналы бул Москвада, ошондой эле башка өлкөлөрдө дагы учурда биздин корреспонденттер, биздин кабарчылар иштеп жатат. Андыктан бизде бир эле Москва эмес, жалпы эле Instagram, ошондой эле Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, кандай соц тармактар болсо баардыгынан Супара каналы, Супара ТВ деп YouTube каналыбызды издесеңиздер болот. Биздин каналдарга сөз түрдө жазылыңыздар, нравится басып коюңуздар. Ошондой эле суроолоруңуздар болсо, каалоо тилектериңиз болсо сөз түрдө биз кабыл алууга даярбыз. Ошондой эле Instagramда бизге ушундай түз эфирдин астына жазып аткан Автандил 939 кандайсыз, Мадинеже, ден соолуктар, иштериңиз жакшыбы дейт. Рахмат, сиздер дагы ден соолукта болуңуздар. Жанара Асрединова, салам. Эгер кургак жөтөлсө, бирок температура жок, бул коронавирус эмеспи? Бул тууралуу сиз, урматтуу Жанара айым, сиз
кайсы жактасыз? Биз Москвадагы контакт боюнча мен 2 номерди кайталап өтөйүн. Болушунча ушул номерге чыкканга аракет кылыңыз. Бул кургак-учуктун эрежелери, коронавирустун симптомдору мындай деп айтышат. Кургак жөтөлү дейт, анан температура түшпөй калса дейт, ошондой эле ич ооруса дейт, ошол өзүндө ушундай симптомдор байкалса, сөзсүз түрдө кайрылсын дейт. Бирок ага чейин сиз мен 2 номер берейин, ушул номерге чалып өзүңүздүн ден соолугуңуздун абалы тууралуу ушул мед кызматкерлерге өзүңүз кабар берсеңиз, сүйлөшсөңүз болот. Бул телемедицина деп коет экен. +7 491 870 45 09 номери, же болбосо 8 +7 Москва, Россиянын коду, 495 Москванын коду, 870 45 10 номерине чалып телемедицинадан кеңири консультацияларды алсаңыздар болот. Эгер чыкканга мүмкүнчүлүк болсо сөзсүз түрдө видео менен дагы сүйлөшкөнгө болот деп айтышууда. Аны биз өзүбүз колдонуп көрдүкпүз, себеби бизде андай мүмкүнчүлүк болгон жок. Кандай шарт болбосун, Кудай сактасын. Болушунча сиздер дагы ушундай өзүңүздөрдүн ден соолугун алганда эң алгач дегенде баягы тез жардам кызматына балким чалып көрөсүздөр, же болбосо ушул биз айткан 2 номерге, мен ушул номерди 2 номерди дагы да болсо кайталап өтөйүн. +7 495 870 45 09 номери, же болбосо +7 495 870 45 10 номерине чалып туруп телемедицинанын кызматын колдонсоңуз болот. Же болбосо сиз интернетте отурган болсоңуз most.ru сайтына кирип туруп ушул жерден дагы информация алсаңыз болот. Урматтуу Жанар айым, оорубаңыз, ден соолукта болуңуз. Анан кургак жөтөлүп атам деп эле температура жок болсо, албетте өтө эле коркунучу жок. Андыктан ошол специалисттерге, врачтарга чалып, учурда эмне кылсам болот, кандай дарыларды колдонуп алсам болот, сөзсүз түрдө кеңешиңиз. Андан ары биз эфирде уланталы. Нурила Дүйшекеева, саламатсызбы дейт. Саламатчылык Нурила Айка оф салам дейт. Салам сиздерге дагы, ийгиликтерди каалайбыз. Оорубаңыздар, үйдө болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Санитардык эрежелерди сактаңыздар, ошондой эле жеке гигиенаны сактаңыздар. Бул жерде бизде Facebook'та көрүп отурган мекендештерибиз бар. Бизге саламдарды жолдоп, өздөрүнүн каалоо тилектерин айтып отурат. Мен Facebook колдонуучулардын өзүбүздүн бул жакта жазып аткан мекендештерибиздин саламдарын, жазып аткан комментарийлерин окуп өтөйүн. Элдар Йылдызы деген биздин түрк тууганыбыз салам жолдоп атат. Улара Эргешбаева эжекебизге салам. Салам алейкум дейт. Валейкум салам. Айнаш Кузубаева эжекебиз, добрый вечер. Айнаш эжеке, эмне тема болуп жатат деп суроо берипсиз. Учурда ошо кече жанагы биз Россия аймагында болгон үчүн Россия территориясында 30 апрелге чейин Россиянын президенти Владимир Путин өзүнүн ушул дагы да жанагы карантинди дагы 1 айга созгонун айтып өттү. Ошондуктан биз бул жерде үйдө отурган мекендештерибизге жакшы жагылуу, маанай тартууларлуу жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп туралы деп өзүбүздүн мекендештерибиздин арасында жасап жаткан жакшы иштер тууралуу түз эфирден айтып өткөнгө шарт түзүп, кеч болсо дагы эфирге чыгып отурабыз. Андыктан биз азыр сизге Айнаш эжеке, сизге дагы түз эфирден байланышка чыкканга аракет кылабыз. Улан Кошматов деген бизде ошо Жалал Абадтын активдүү коомдук активисти, ошо Жалал Абад коомунун төрагасы болуп жүргөн, ушул салам жолдоп атат. Рахмат. Улара Эргешбаева эжекебиз жакшы маанай тартуулап жаткан Супара каналына чоң рахмат дейт. Сизге дагы рахмат, ден соолукта болуңуз. Умничка деп Динара Ильязова эжекебиз жазып атат. Улан Кошматов мырзага да биз контакт телефондорун алып туруп WhatsApp аркылуу түз эфирден чалганга аракет кылалы. Же болбосо ошо болушунча балким ушул түз эфирден мессенджерден деле байланышка чыкканга аракет кылабыз. Улан Кошматов мырза, биримдик ынтымакта чогуу мекендештерге жардам берип жатабыз. Албетте Улан мырзанын жасаган иштери тууралуу биз соц тармактардан көрүп угуп келатабыз. Тамактарды жеткиришип, мекендештердин алабалын сурап, күнүгө барышып, ошол жерден болушунча жардам бергенге аракет кылып жүрүшөт. Рахмат сизге Улан мырза. Андыктан ден соолукта болуңуз, сиз дагы жеке гигиенаны сактап, антисептиктерди колдонуп, маска тагып жүрүшүңүздөрдү суранабыз. Динара Ильязова эжекебиз жазып атат. Мадина Умничка молодец. Мага бүгүн Москва шаарына жаңы эле төрөп чыккан келин чалды документтерине жардам керек экен. Кайсы жака кайрылса болот? Регистрациясын мөөнөтү өтүп кетиптир дейт. Динара эже, бул боюнча мен
эгерде бизди көрүп отурган мекендештерибиз болсо, Динара эженин комментарийинин астына өзүңүздөр да жазсаңыздар болот. Мен бул тууралуу жеке өзүмдүн оюмду айтканда, эгер регистрация болуп отурган болсо, регистрацияны миграция комитети, ошондой эле Москвадагы ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү бар, ошондой эле биздин кыргыз элчилиги бар. Ошолорго кайрылып туруп, туура кеңешти, туура жол жобосун ошол жактан алсаңыздар болот деп айта кетейин. Балким мен бул сурооңузга жеке өзүңүзгө байланышып, ушул элчиликтин же Москвадагы ушул ички иштер министрлигинин же ошондой эле миграция комитетинин номерлерин алып бергенге аракет кылып көрөйүн. Улара Эргешбаева экөөбүз да жазаптыр. Азамат жигиттер, Ысманов Чыңгыз деген биздин активист бар, коомдук активист, таксист азаматтар дейт. Алмагүл Макимбаева деген эжекебиз бар. Мази ишиңе ийгилик, салам дейт. Салам, Алмагүл эже, сиз кайсы жактасыз? Кыргызстандасызбы же Москвадасызбы? Мазина, мен сизди билген эмесмин, журналист экениңизди жакында эле тааныштык эле. Молодец. Рахмат. Динара эжеке, мен оператор, журналист болуп иштеп келатканыма 2002-2001 жылдан бери журналист болуп иштеп жүрөм. Кыргызстандан бери иштеп келатам. Ал жакта гезиттерде, көбүнчө мен гезиттерде иштегенчө сиздер экрандан көрбөгөн үчүн балким тааныбашыңыздар мүмкүн. Андыктан ошо бизди мындан ары эфирде көрүп калышыңыздар көбүрөөк ыктымал. Айсулу Абдилалиева деген кызыбыз жазып атат. Салам, салам дейт, салам дейт. Макул, байланышууга чын жүрөктөн даярмын деп Айнаш эжеке жазып атыптыр. Мен анда түз эфирден Айнаш Козубаева эжекебизге Аян театрынын, Москвада ачылган Аян театрынын жетекчиси Айнаш Козубаева эжекебизге түз эфирден байланышканга аракет кылайын. Андыктан биз менен түз эфирден чогуу болуңуздар. Балким керектүү маалыматтар болсо, позитивдүү, жакшы маанай тартуулаган маалыматтарыңыздар болсо, биздин WhatsApp номерге чалсаңыздар же мага бул жерде жазып койсоңуздар, сөзсүз түрдө мен сиздерге WhatsApp'тан же мессенджерден чалганга аракет кылайын. 8916 031 7716 номерине WhatsApp'тан жазсаңыздар, мен сиздерге түз эфирден окуп бергенге же сиздерге чалганга аракет кылам. Андыктан биз түз эфирден Аян элдик театрынын жетекчиси Айнаш Козубаева эжекебизге түз байланышка чыгалдагын. Айнаш эжекенин мекендештерге болгон өзүнүн жакшы кеңештери болсо айтканга аракет кылсын. Биз түз эфирде Айнаш Козубаева эжекеге чалуудабыз. Түз эфирдебиз. Алло, саламатсыздарбы? Урматтуу Айнаш эже, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Сиз түз эфирдесиз, Айнаш эже. Сизди жалпы эле дүйнө жүзүндө азыр баары видео болгон үчүн түз эфирде сиздин үнүңүздү отурушат. Мен сизге WhatsApp'тан чалган үчүн сиздин үнүңүз албетте аларга аябай жагымдуу болот. Андыктан сиздин өзүңүздүн учурда Аян театры кандай жакшы маанайларды карантинден чыккандан кийин тартуулайын деген максаттарыңыздар бар, тилектериңиздер бар. Ошолар тууралуу мекендештерибизге жакшы маанай тартуулап эмнелер тууралуу сөз кылгыңыз келет? Эң туура сонун вопросту козгоду. Алтын сиңдим. Биринчиден сага ыраазычылык. Үйдө отуруп сонун иштерди кылып атасың. Өзүң үлгү болуп. Үйдө отурабы дегенде бизге баардыгыбыз өтө табыз, бул өтө жакшы тартиптүү неме чыкты биз үчүн. Үйдө отурганда кандай эми ошо үйдө отуруп бири-бирибизди сактайлы деп атпайлыбы? Тартипти сактайлы деп атпайлыбы? Ошон үчүн мен да ошо эл катары ошо үйдө отуруп жөн эле отура бербей, үйдө отурганча ошол өзүмдүн театрым менен билесиңер, биз баарыбыз чоң бир батирде турабыз. Өзүмдүн 3 балама ошол театрда тапкан балдарымды да кошуп алгандан кийин баягы 10 балалуу аял болуп жатып калгам азыр мен. Ошо 10 балам менен ысылдап ошол двухкомнатный квартирада отурабыз, бирок отурганга жараша тартипти бузган жокпуз. Кым болушунча, колдон келишинче
десем болот да. Кече эле мен балдарым прямой эфирге чыкканда айтып атышты. Бул мындай чогулуп, мынтип отурган күн жок экен бул Москвада. Бири ишке кетет, бири иштен келет, чарчап келет, же болбосо убактысы болбой калат, такыр же подработкага кетет, эми акча иштеген келген адам жөн отурчу беле. Ал жака бул жака туйлап турат акча табыш үчүн. Эми баягы биз театрдын ачкан максаты, мен сага дайым эле интервьюларымда айтып турам. Акча табуучу агрегатка эле айланбастан, ошо менен биргеликте бул адамдардын жүрөгүндө баягы эле өзүбүздүн болуп келген салттуу жакшынакай маданиятыбызды, үрп-адаттарыбызды көтөргөнчө, жетелегенче, унутпаганча жүрөлү деп ушул театр ачылганда, аны сен жакшы билесиң өзүң, көп интервьюларыңда айтып жүрөм сиңдим. И ошол биздин интервьюларды, ошол биздин тилектерди, биздин максаттар, ачылган максаттарыбызды жайылтууда сенин жардамың аябай чоң тийип жүрөт. Таасирдүү сүрөттөрүң, таасирдүү видеороликтериң бар биздин театр жөнүндө тарткан. Бир эле биз эмес, жалпы ошо кыргыз журтчулугунда Москвадагы эмне кыймылдаган иш болсо, ушинтип алдыга сүрүп, ошолорду колдоп, коштоп, сүрөтүн тартып, интервьюсун алып, бири-бирибизге жайылтып турганың биз үчүн өтө чоң эмгек. Сен дагы ушул фронтто бир эле сен эмес, бир эле башка биздин диаспоранын алдыңкы иммиграция бөлүмүнүн жетекчилери катары, ошол активисттер катары сен дагы эң алдыңкы планда келатасың, алтын сиңдим. Рахмат, терең ыраазычылык сага дагы. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен ушул мүмкүнчүлүктү тынбай эле Facebook паракчаларыма жазып атам, кайрылууларды жасап атабыз, флешмобдорду жасап атабыз. Бирок ушул бул айта турган нерсени дагы бир жолу айтып кеткенге мүмкүнчүлүк берсең, мен ушул сенин мага микрофон берген мүнөтүңдөн пайдаланып айтып калсам. Сизде жалпы мекендештериз, урматтуу Айнаш эжеке, сизде бир эле ошол Facebooктан эмес, Одноклассники, Instagramдан, YouTube каналдарыбыздан көрүп отурган, түз эфирден көрүп отурган мекендештерибиз, угуп отурган мекендештерибиз бар. Албетте, андыктан ошо мекендештерибизге жакшы маанай тартуулап, ошо өзүңүздүн жакшы айтчу сөзүңүздү айтсаңыз болот. Албетте, сизден бир же жакшы бир куплет ыр, же болбосо бир жакшы маанайды көтөрө турган күлкүлүү бир анекдот. Макул, мен бул жерде жалгыз эмесмин. Мен балдарым бар да. Мага албетте балдарым жардамга келет мындайда. Мен өзүм эле чыга берсем, мен суксак болуп калам. Аян болбосо мен Айнаш эже эмесмин. Мен болбосом аян эмес. Ушундай биз бири-бирибизге жармашып калган театрбыз да эми. Байланып калган театрбыз, аны жакшы билесиң да. Эми ошо мен эмне дейм, ошол жалпы ошо кыргыз журтчулугуна, элибизге, журтубузга эң биринчи кезекте мен тынчылык каалайт элем. Бул Кудайдын сыноосун, бул дагы биздин берген Кудайдын сыноосунан татыктуу өтсөк, тартиптүү өтсөк, үйдө отур дегенде үйдөн чыкпай отуруп берсек, жөн отурбай ошол жакшы ниет тилектерди, баягы жакшы сөздүн баардыгы Кудайдын кулагында дейт эмеспи? Биз кечке эле өзүбүздү паникага калтырып, кечке эле ошол интернеттеги только коронавирус жөнүндөгү информацияларды карай бербей, ушундай убакыттан пайдаланып, жакшы китептерди окуп, бири-бир качантан бери издешпей табышпай калган достор менен байланышып, тууган урук менен сүйлөшүп, азыр интернет айтымы деген кандай гана кыйын жакшы нерсе. Анан кийин эмне дейбиз эми дагы? Мен азыр как раз ушул жерде балдарым менен отурам, ушу баардыгыбыз биргеликте сиздерди ушул баардыгыңыздарды жакшы, дайыма жакшы маанайда ушул ооруну, ушул келген сыноону биримдик менен, ынтымак менен, жакшы маанай менен, баягы ниетке жараша деп коет го. Жакшы нерсени ниет кылсак, ошол ниетибизге Кудайым албетте жеткизет деген ойдобуз. Кудай сыңарыңызды жеткилешиңер. Мадина жеңер чыгып атат прямойдон. Балдарым бул жерде кошулуп атат связга. Балдарыңыз тууралуу кимдер, жаныңызда отурган балдардын аты жөндөрүн дагы айтып өтөбүз. Бул албетте урматтуу мекендештер, бизде түз эфирде Аян театр, Москвада түзүлгөн Аян театрынын жетекчиси Айнаш Кожобаева, ошол менен анын кимдер бар экенин азыр мен микрофонду узатам. Ошол анан кийин ошол ой тилектерибиз эмне эми? Өчүрүп турасыңбы сен? Өчүрүп турсаң азыр фонит этип атат мага. Анан неме кылалы? Кыскасы ошол эл журтка калыс тынчылык, аманчылык, эсенчилик, оор сыркоодон алыс болушсун. Жакшы ниет, жакшы тилектер менен
отурушсун да, ушул эли журтубуз жакшы тилек менен отурсун, тартип бузбай дегендей, эгерде Кудай сактасын, кээ бир күчүлүштүктөрдү угуп калып атабыз, эгерде ушундай симптомдору билинип кала турган болсо, айтпай бекинип качып аткан жердештер тууралуу угуп атабыз. Наоборот, антпестен орунду жашырса өлүм ашкере дейт. Ошону наоборотунан кайра барып көрүнүп, эртерээк айыкканга аракет кылышсын, андайдын бетин ары кылсын, болбосун. Эми бул жөн эле жалган болуп калсын, Кудайдан тилейли. Ошол эми азыр жакшы маанай жөнүндө сүйлөйлүп атабыз, эми айланып келип кайра кээде задевать этип кетет экен да, эми бул глобалдык теманычы баарыбир. Этият бололу, сак бололу, өзүбүзгө дагы бардыгыбыз бири-бирибизди сүйөлү, бири-бирибизди сактайлы, жакшы сөздөрдү ушундай убакытта айтып калганга шартыбыз болуп калсын. Эми мен келерки сөз балдарыма берейин, анан бир аз туруп ойлонуп дагы айтчу сөздөрүмдү камдап коем, кайра бересиң, Фархатка берип атам. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, алло, я Земля, я звезда, как слышно? Прием. Сиз түз эфирдесиз, Фархат мырза сиз да, Түз эфирдесиз, кандайсыз? Үйдөн чыкпай, эрежелерди бузбай отурасызбы? Бизге ошо сиз азыр түз эфирдесиз, бизге ошол жалпы эле сизди угуп отурган мекендештерге бир жакшы маанай тартуулап, анекдотпу же ырбы, ушу тамашалуу бир маанай көтөрө турган өзүңүздүн чакан бир инсценировкаңызга көңүл буралы. Рахмат. Биринчиден ассалому алейкум, урматтуу жалпы кыргызстандык алыста жүргөн мекендештер, жалпы кыргыз элим, кыргыз журтчулугу, ушундай кыйын күндөрдө, ушундай кыйын кырдаалдарда баарыңыздарга сабыр тилеп кетем. Эч качан оорооңуздар, ден соолугуңуздар чын болсун. Ар кандай балай кырсыктардан Аллах мээ сактасын. Биринчиден сабыр тилейм бардыгына. Анан ушундай кыйын күндөрдө кичине чыгармачылык адам катары, театрдын адамы катары силерге бир нерсе кылып кетпесем, болбой калат да. Андыктан эми айтып калдыңыз, бир анекдот айтып берейин анда. Анда Фархат мырзадан, Аян театрынын актер жигити Фархат мырзадан сиздерге жакшы анекдот. Анда анекдотко көңүл буралы. Анекдот ушундай эле эске да келбей калат экен да. Так. Анекдот эсте албаган, башка нерсе кылсак болобу? Болот, албетте болот. Мисалы, эмнелер кылса? Сиз учурда түз эфирдесиз. Сизди угуп отурган Инстаграмдан, Фейсбуктан, Одноклассниктен, ВКонтакте, YouTube каналдарыбыздан көрүп отурган мекендештерибиз бар. Андыктан сизди күтүп калышты. Бир киши болот экен да. Ошол киши ар дайым эле бир нерсени айтып алган. Нанурсун, нануруп кетсин дей берет экен да. Эртең менен эшикке чыкса, Наташка машина уруп кетип ошо кишиничи. Ошол айтып бүтөт экен ошентип. Урматтуу мекендештер, сиздер менен Аян театрынын актер жигити Фархат мырзабыз болду. Андыктан Фархат мырзанын анекдотуна көңүл буруңуздар. Жакшы бир маанай тартуулады деп ойлойбуз. Рахмат Фархат мырза, Айнаш эжекеге дагы ошо жалпы эле Аян театрына ийгилик буюрса, мына 30 күндүк, то есть ошол апрель ичи эс алуу деп койсок болот. Ушундан жакшы сиздер дагы жаңы идеялар менен, жаңы тилектер, жаңы максаттар менен жакшы элге маанай тартуулаган концертиңиздерди бересиздер деп ишенип кетебиз. Ишиңиздерге ийгилик, үйдө отуруңуздар, ден соолуктарыңыз болуңуздар, ар дайым элге жакшы маанай тартуулап жүрө бериңиздер, элдин сыймыгы болгон элдик театрлардан болуп жүрө бериңиздер. Сиздерге рахмат, ийгилик каалайбыз, ден соолукта болуңуздар. Мына урматтуу мекендештер, сиздер менен Москвада түзүлгөн Аян театры болду. Аян театрынын жетекчиси Айнаш Кузбаева, ошондой эле актер жигити Фархат мырза болду. Фархат мырзанын фамилиясын унутуп атам. Себеби өзүн жана тааныштырганда дагы мен түз эфирде отурган үчүн фамилиясын так айткан укпай калдым ушут. Андыктан кечирим сурайм, мен балким мен туура эмес фамилиясын айта албайм деп, ошон үчүн жөн эле Фархат мырза деп айтып атам. Бизде бул жерден Фейсбуктан жазып аткан мекендештерибиздин комментарийлерин окуп өтөйүн. Алмагүл Маккенбаева деген биздин комузчу, ошо
Жамакчы эжекебиз бар, аябай таланттуу эжекебиз бар. Көлдө дейт, алма көл эже, сиздерге да ийгилик, ар дайым эле соолуктуу болуңуздар, үйдө отуруңуздар. Көлдө аябай сонун болуп калса керек. Кыргызстаныбызга жетпейт да, биз эми мекенден алыс жүргөн мекендештерибиз ар дайым жүрөгүбүз мекен деп согот. Башкалар башкача ойлошу мүмкүн, бирок мекенден алыс жүргөндө ушундай учурда мекендин ар бир чаңы керек болсо тузу, ушул кооз жерлери, чаңдуу жерлери, боз чаңдары бүт баардыгы көздөн өтөт эмеспи? Ошондуктан сөзсүз түрдө биз менен ушул чогуу өзүңүздөрдүн пикириңиздерди берип өтсөңүздөр, айтып өтсөңүздөр болот. Динара Ильязова эжекебиз ак жол, ийгилик каалайм сизге дейт, рахмат. Эльмира Алдаярова эжекебиз Супара каналына ийгилик дейт, рахмат сиздерге да. Ошондой эле бул жакта мага жазып аткан совместный просмотрга болгон үчүн бул жакта дагы башка жазып аткан мекендештерибиз бар. Пчелка Майя деген биздин кызыбыз бар Москвада, Сагынбек уулу бизде салам жолдоп атат, Тамада жигитибиз. Бизди көрүп отурган бир канча мекендештерибиз бар. Анан ошондой эле бул жерде Чимберди Эргешев, мен сизга кантип чыксак болот дейт. Албетте биздин WhatsApp номерди жазайын. 896 031 77 16 номерде. Урматтуу Чимберди мырза, сиз ушул номерге чалсаңыз сөзсүз түрдө биз менен байланышкан болосуз. Же болбосо биздин дагы бир WhatsApp номерге 8925 805 98-99 номерине, WhatsApp номерибизге, мына ушул эки номерибизге жазып койсоңуздар, сөзсүз түрдө сиздердин келген кат кабарларды окуп бергенге, жооп бергенге даярбыз. Ошондой эле бул жерден жазып жаткан мекендештерибиз. Алтын кыз деген биздин кызыбыз бар. Мадинежо, рахмат, эле чоң кызматтасыз, ишиңизге ийгилик, элибиз тынч болсун дейт. Бизди көрүп отурган мекендештерибиз аябай көп. Жазып аткан, салам жолдоп аткан, мындай колун салам жолдоп мынтип аткан мекендештерибиз көп экен. Бул жерден көрүнбөй калган эгер комментарийлер болсо мен кечирим сурайм, себеби мен түз эфирде турган үчүн совместный просмотрда көп сиздер ар кайсы жактан жазылып аткан комментарийлердин баарын окуганга жетишпей калат экен. Ошондуктан кечирим сурайм алдын ала. Анан мен бул жерден сиздерге дагы Instagram колдонуучуларыбыз, Instagram баракчаларыбыздан түз эфирден көрүп турган мекендештерибиздин комментарийлерин, суроолорун окуп бергенге аракет кылайын. Дагы да болсо, урматтуу мекендештер, мен ал суроолор мага жеткенге чейин, мен операторлорум жеткиргенге чейин, мен сиздерге бул жерде ошол Москвада жүргөн, жалпы эле Россия аймагында жүргөн мекендештерибиздин жанагындай суроолор, жана бир Instagram баракчабызда жазып аткан мекендешибиздин ушул суроосу бар. Курбак жөтөлүп атам деп атпайбы? Мен коронавирус эмесминби деп алдын алып кабатыр болуп атыптыр. Албетте биз эми радионун кызматкерлери, специалист эмеспиз да бул боюнча, туурабы? Бул боюнча мен бул жактан ушул кимдерге кайрылыш керек экени, эгерде Россиянын аймагында болсо, эгерде Кыргызстандын аймагында болсо, албетте Кыргызстанда толтура өзүбүз билген контакттар бар, ошолорго байланышка чыксаңыздар болот. Ошондой эле Россия аймагында, Россия Федерациясында иштеп жүргөн мекендештерибиздин мына ушул эки номерин айтам, ушул номерге кандайдыр бир ден соолугуңуздарда бир кыйналып аткан болсоңуздар, маселе жаратып аткан болсо, бул номерлерге чалып консультация алсаңыздар болот. Албетте тез жардам кызматына чейин дагы ушул номерлер менен байланышсаңыздар болот. Албетте +7 495 870 45 09 номери, ошондой эле +7 495 870 45 10 номерлерине телемедицина кызматын колдонсоңуздар болот. Же болбосо ушундай эле телемедицина кызматын колдонуу үчүн сайтына кирсеңиздер болот. Официалдуу түрдө сайты бар. most.ru сайтына кирип туруп, ошол жактан телемедицинаны таап туруп, ошол консультацияларды алсаңыздар болот. Ден соолугуңуздарга тиешелүү болгон маалыматтарды медицина кызматкерлери сиздерге жооп бергенге даяр. Алим Адамаев Супара каналынын жалпы жамаатына ысык салам деп Instagram баракчасынан жазып атыптыр. Ошондой эле мен бул жактан жазып аткан мекендештерибизди окуп өтөйүн. Нурлан Жолдошов
1988. Ассаламу алейкум, кандайсыз жеке жакында? Рамазан келе жатат. Ушул ыйык айда каналыңызда иштейли мүмкүнчүлүк болсо албетте дейт Нурлан Жолдошев. 1988 колдонуучу, Instagram колдонуучу мырзабызга рахмат. Алейкум ассалам. Албетте Рамазан айы келе жатат. Рамазан айында албетте биз дагы болушунча диний темадагы элдерге жакшы бир маалыматтарды тартуулай турган атайын баягы алымдар деп коет. Ошол тармакта дин илими боюнча, ислам илими боюнча өздөрүнүн маалыматы кеңири болгон мекендештерибиз болсо, сөзсүз түрдө биз менен байланышып, түз эфирге келип берсеңиздер биз күтөбүз. Албетте буюрса, мына учурдагы пандемия өтүп кетсин, буюрса жакшы тилек кылалы, жакшы ниет кылалы. Үйдө отуруп берсеңиздер эле бул орундан батыраак аягып кеткенге мүмкүнчүлүк болот экен. Ошондуктан дүйнө жүзүндө ар бир өлкөнүн президенттери жеке башчылары өзүнүн жалпы мекендештерине, өзүнүн элине кайрылуу жасап, карантин жарыялап, үйдө отургула деп, белгилүү мега жылдыздар, ошондой эле белгилүү аттуу баштуулар бардык эле үйдө отурганга чакырып, бири-бири менен контакт кылбаганга аракет кылгыла деп атат. Санитардык эрежелерди сактагыла деп атат. Коомдук жайларда көп жүрбөгөнгө аракет кылгыла деп. Мына учурда бул Кытайдан тараган деп айтып өтөт бүт эле интернет тармагында. Ошондой эле мисалы Кытайда, Японияда, Кореяда, Түштүк Кореяда, ошондой эле башка өлкөлөрдө дагы ушундай бир жакшы жеңип алдын алып аткандыгы үчүн, эрежелерди туура сактап атканы үчүн, буларды жеңип аткандыгы тууралуу интернетте маалыматтарды алып атабыз. Ошондуктан болушунча сиздерден дагы суранып кетебиз. Үйдө отуруңуздар, болушунча биз канчалык ошол эрежелерди туура сактасак, болушунча ошончолук эрте мындай күндөн эртерээк чыкканга жетишебиз. Андыктан сиздерди жалпыңыздарды суранып кетебиз. Албетте бул жактан сиздерге кабыл тилектер болсо, комментарийлер болсо, биз окуп өткөнгө даярбыз. Бул жерде сиздерге жазып атыптыр. Зайырбек Ажыматов сабыр дейт. Зайырбек Ажыматов агабызды билебиз, Азаттыкта иштеген биздин акын агабыз, Фейсбукта активдүү колдонуучу агабыз, биздин кичинекей карлыгач кызыбыздын атасы деп ошол жактан жазаптыр. Сабыр дейт. Алыс жүргөн мекендештердин ар бирине кайрат, сабыр, нысап тилейм. Анын айындар сиздердин ар бир мүнөтүңүздөр кандай түшүк менен өтүп жатканын сезип турам. Чөкпөңүздөр, биз далай түшүктөрдү жеңип келгенбиз, дагы да жеңебиз дейт. Рахмат, урматтуу Зайырбек ага, иштериңиздерге ийгилик. Сиздерге дагы үйдө отуруңуздар. Жамиля биздин аймабыз салам жолдоп атат. Урматтуу мекендештер, биз түз эфирде Супара онлайн каналында, Супара радиосунда түз эфирде отурабыз. Эмне үчүн кеч чыгып атасыңар деп ойлобоңуздар, себеби элдин баары азыр түн менен күн алмашып, ар кандай учур болуп эле кечкисин кеңири туруп угуп отурганга деп кечки тамактан кийинки учурду тандап алганыбыз себеби мына ушунда. Андыктан сиздер менен эртең дагы болушунча, мүмкүн болушунча күн сайын сиздерге жакшы маанай тартуулап, түз эфир тартуулап турганга аракет кылып көрөлү деп чечтик. Андыктан түз эфирден чыгам деген мекендештер болсо, биздин WhatsApp номерге 8925 805 98 99 номерине, же болсо 8916 031 77 16 номерине WhatsApp'тан жазып койсоңуздар, түз эфирден байланышканга аракет кылабыз сиздер менен. Ошондой эле мен алдын ала анонс жасап кетейин. Эртең ушундай эле мезгилде түз эфирден бизде Италиядан мекендештерибиздин абалы тууралуу дагы кабар бермекчибиз. Ошондой эле Японияда, Кореяда, Түштүк Кореяда жүргөн мекендештерибиз, Кытайда жүргөн мекендештерибиз, Турцияда жүргөн, Америкада жүргөн мекендештерибиздин ал-абалдары тууралуу түз эфирден сиздер менен байланышканга аракет кылабыз. Андыктан ошондой эле Москва аймагында, Россия аймагында жүргөн жалпы эле мекендештерибиз түз эфирден айтчу сөздөрү болсо, жакшы маанай тартуулайм деген өздөрүнүн сөздөрү болсо, кабыл тилектери болсо, кайрылуулар болсо, биз түз эфирден күткөнгө
ар дайым даярбыз. Комментарийлер менен бизге кайрылып койсоңуздар болот же биздин жеке куржунга жазып койсоңуздар болот. Супара каналы, Супара онлайн радиосу сиздер менен ар дайым бирге. Супара онлайн радиосу каякта деген да суроо дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Супара каналы учурда азыр биздин ар бир соцсеттерден, Фейсбуктан, Одноклассниктен, Инстаграмдан, ВКонтакте, Твиттерден керек болсо, Телеграм каналыбыздан, Ютуб каналдарыбыздан Супара каналы, Супара ТВ издесеңиздер, жашыл фон менен чыккан моундай бир фон чыккан болсо, демек бул биздин каналдын баракчаларына түшкөн болосуз. Андыктан бизге келген суроолор, каттар ошол биздин соцсеттердеги баракчаларыбызга кайрылсаңыздар болот. Ошондой эле мен сиздерге ошол өзүбүздүн канал тууралуу дагы да айта кетейин. Супара онлайн радиосу, Супара каналы интернетте кимде моундай телефон бар, смартфондор. Буюрса, но карантин күндөрү өткөндөн кийин бизде Play Market'тен ошол же iPhone колдонуучулар App Store'ден Супара каналы деген приложениясынан көчүрүп алып туруп эле кайсы жерде интернет болсо бизде ошол интернеттен уксаңыздар болот, албетте түз эфирден. Андыктан биз менен Супара каналы менен ар чогулуңуздар. Түз эфирде мен Мадина Саттар болдум. Супара каналы учурда Москвада, Москва шаарында. Андыктан Супара каналы дайыма сиздер менен ден соолукта болуңуздар, ооруңуздар. Эртең биз менен байланышып отурган мекендешибиз Италия өлкөсүнөн болмокчу. Дагы да болсо сиздер менен түз эфир даярбыз. Ооруңуздар, ден соолукта болуңуздар. Саламатта туралы.